Братан, моған қайтып кесет эле? Күндө эле сага айтып беремби? Кылчу өзүң нары. Так, Братан, заказым көп, бияктачы. нормально эле сурап атам го. Үйрөтүп койбойсуңбу? Көрсөтө беремби сага эмне кайра эле, ёлки-палки. Бир 10 жолу көрсөтсөң көрсөттүм эми болду. сага. Албетте, урматтуу мекендештер, бунун баары тамаша, чындыгында жараша дегендей, ушундай нерселер, ушундай көйгөйлөр чындыгында Москва шаарында өтө көп. Ошол себептен ушундай нерселерди качан өзүбүздүн мекендештерди көргөндө дайыма бири-бирибизге поддержка кылганды эч качан унутпайлы достор. Бири-бирибизге дайыма поддержка кылып, эгер жаңы келген адамдар болсо, дайыма ага үйрөтүшкө аракет кылайлы. Кээ бир биздин мекендештер бар экен, ушундай көйгөйлөрдү бизге өтө көп жазышат жана комментарияда жазышат. Коллектив недружный деп. Азыркы учурда биз Тула шаарында турабыз. Бул жерде сиздерге кенен маалыматтарды айта кетебиз жана бул жердин условиялары, коллективдер өтө сонун экен жана условиялары тууралуу айта кетебиз достор. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Тез базар YouTube каналы, урматтуу достор. Азыркы учурда жумуш издеген биздин мекендештер үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк Тула шаарында турабыз. Жана кайсыл ресторанда кандай жерде иштейм дегенди сиздерге обзорун көрсөтүп берем, урматтуу мекендештер. Мама Мия Сейт ресторанов достор. Мындайдан көп азыркы учурда биз Тула шаарындабыз. Азыр ресторандын ичини мен сиздерге көрсөтөм. Кирсеңиздер болот. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле бул жер өтө премиум класстагы ресторанда иштейсиздер. Эгер иштейм десеңиздер, бул жерде көрсөңүздөр болот. Мына залдын ичи, бул жагы бар экен. Андан кийин азыр именно эң башкысы повар болуп иштейм деген биздин мекендештерге бул кухня важный. Кухнянын ичи кандай? Ошол кухнянын ичин көрсөтө кетели. Кирсеңиздер эле. Мынакей урматтуу достор, азыр биз кухнясына кирдик. Бул жагы посудомоечная экен. Бул жери өтө кенен, чоң, өтө чоң экен. Мойкалары бар. Мынакей бул жакта биздин мекендештер иштейт экен. Жалаң өзүбүздүн эле мекендештер мынакей ишти алышып атат, сушини жасашат, көрсөңүздөр болот. Жакыныраак тартсаңар деле болот. Сушини алышат. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысызбы? Атыңыз ким болот? Илгиз. Илгиз. Канчадан бери иштейсиз? Биз 2 ай болду иштеп Эки ай. атабыз. Кыргызстандан келип. Бул жакта жанагы айтышат го, Кыргызстандан келсе билеттерин төлөп берет экен, место жатакананы обеспечить этип, документтерден жардам берет экен. Ооба. Кандай Кыргызстандан болуп келип келдиңиз? атканда билет алып берет. Мисалы 25 000 билет болсо, аны кийин зарплатадан 5 000ден 2 000ден бөлүп төлөйт. Бөлүп төлөйт. Бул жактан мисалы кайсы аэропортко келип консо, ошол аэропорттон адамдарды тосуп алып, бияка алып келип. Даже аэропорттон тосуп бул жака алып келет. Ооба. Документтер менен жардам берет. Ооба. Жатакананы берет. Жатаканада условиялар кандай экен? Тазабы? Жакында эле бирөө келди. Мгм. Аны башка квартирага алып барса, ал жакта, короче, таракан болгон үчүн ал жактан кайра чыгарып башка квартира берет. Башка квартирадан таза Мисалы жерлерди. жактырбасаң, алмаштырып берет. Кандай кыйынчылык Урматтуу жок. мекендештер, көрдүңүздөр, азыркы жактырбаган жердин дагы полный именно мигранттар үчүн бардык условияны түзүп берет экен. Бул жерде анда ишиңизге ийгилик. Рахмат. Сизге дагы келип туруңуздар. Болду. Мынакей урматтуу достор, өзүңүздөр көргөндөй эле азыр кухнянын ичини көрсөтө кетели. Азыр иштей турган жери. Иштейм дегендер үчүн дайыма бул поварлар үчүн эң биринчи кухнянын ичидеги эң чоң пространство да, эң чоң кенен жер болуш керек. Бири-бирине мындай сүзүшкөндө сковородка тийип кетпейт, бычакты бири-бирине сайып албайт. Мынакей өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Иштей турган жери өтө чоң. Плиталардан 6 плита бар экен, өзүңүздөр көргөндөй эле. Баары таза, холодильниктери баары сонун. Эң сонун жери бул жерде атмосфера өтө сонун экен, урматтуу мекендештер. Жана ошондой эле жатаканасы тууралуу азыркы биздин мекендеш айтып кеткендей эле, биз жатакананы да сиздерге көрсөтүп беребиз. Жана ошондой эле Тула шаары кандай жер? Көпчүлүгү баягы алыс деп, же Ростов-на-Дону Украина менен согуш болуп атабы деп ойлогондор деле бар экен. Жана Тула шаары жөнүндө деле азыр бир аз маалымат тартып кетебиз. Бул кандай шаар? Москвадан канча саатта келет? Иштейм дегендер Москва шаарынан кайрылсаңыздар деле болот, жана ошондой эле Кыргызстандан кайрылсаңыздар деле болот. Же башка шаарда болсоңуз деле сизди алып келип, ушул жерге иш менен орноштуруп, официальный ишке алышат. Айлык маяналары тууралуу азыр кененирээк дагы айта кетем. Могул жакта уже сушилер даяр болуп калыптыр. Келип, Кеңиздер окуп кетиңиздер. бирден сушилерди алабыз. Дамдарын көрөлү.
Alır. Бул жерimiz акадрам кылып кое бересиң. Мынакей урматтуу мекендештер, курсак тойгоздук, сушини жедик. Анда эмесе барыңыздарды ушул ресторанда ишке чакырабыз, ушул жерде иштеп кетсеңиздер болот. Анда эмесе барыңыздарды күтөбүз. Сиздерге жатаканасыны көрсөтө кетели. Бул жерде баягы көпчүлүгү общежитие деп ойлоп калбасын. Ошол себептен именно кайсыл жерде жатасыздар жана кайсыл жерде иштейсиздер деген нерсенин баарын биз дайыма көрсөтүп келебиз. Мындан кийин деле көрсөтөбүз. Мынакей бул эч кандай общежитие эмес, жана клуб, таракан, баягы аралаш эмес бул жерчи. Бул жерде өзүңүздөр болгону ушул бир комнатный квартира. Бул жерге болгону 4 эле адам жашайсыздар. 4 эле адам жашайсыздар дагы, мына өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Свежий ремонт, бул жактарын көрсөңүздөр. Бардык полкалар бар, телевизор бар. Андан кийин отура турган дивандар бар. Жана ошондой эле бул жерде кухняда тамак жасайм десеңиздер, бул жерде газ, плита, газ бар экен, газ менен иштейт экен. Жана бардык условиялар бар, холодильник бар, микроволновка бар, самый главный. Бирок поварларга негизи кереги деле жок. Себеби жумуштан эле өзүңүздөр курсаңыздар, тойгозуп келсеңиздер болот. Көрсөтө кетейин, могул душ кабинкасын. Көрсөңүздөр болот. Могул душ, свежий ремонт, өзүңүздөр көргөндөй эле, мындай киргенде да приятный. Жуунганда деле настроенияны көтөрүп жууна бересиздер. Уборный деле ошол, эми бир кир машина бар. Мынакей урматтуу достор, бул жерде, бул комнатада 4 эле адам жашайсыздар жана проживаниясы бекер. Мынакей урматтуу достор, өзүңүздөр көрүп кеттиңиздер. Жатаканалар бекер жана проживанияны беришет, самолеттон алып келип тосуп алышат, аэропорттон тосуп алышат, билетти алып беришет достор. Эгер повар болуп иштейм десеңиз, эч кандай сиздин опытыңыз жок болсо деле сиздерди үйрөтүп алышат, жана жардам беришет сиздерге. Документ жагынан, регистрация жагынан, жана ошондой эле туула кандай шаар экендигин азыр дагы көрсөтө кетебиз. Эч кандай бул жерде согуш болгон эмес. Болгону Москвадан 2 сааттык эле жол. Эгер Москвадан ал бетинен бу бетине пробка менен өтсөң, ошондой эле болуп калат. Без пробка келе турган болсоң, бат эле келип каласың. Ошол себептен урматтуу достор, азыр дагы көрсөтө кетебиз баарын. Ушул жаккан болсо, лайктан басып, комментарий жазып, өз ой пикириңизди калтырып коюңуз. Мынакей урматтуу достор, Тула шаары бул өзүнчө бир мамлекет десек деле болот экен. Себеби бул жерде өзүнүн Красный Кремли бар экен, Красный площадь дейт. Жана ошондой эле өзүнүн ак үйү бар экен бул жакта. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул жакта кайра торговый центр, инструкциялары жанагы өтө сонун курулган. Жана ошондой эле өздөрүнүн Сбербанкы бар экен. Эң чоң акча сактаган деп койсо. Албетте бунун баары тамаша. Урматтуу достор, условиялары тууралуу айта кете турган болсом, айлык маянасы 6-1 график менен иштей турган болсоңуздар, 80 миң, 90 миңге чейин тапсаңыздар болот экен. Андан сырткары, бул жерде эң сонун жери бул биринчиден опыту жок болсо деле алат, экинчиден документи жокторго документ жасап беришет, жана ошондой эле квартираны өздөрү жатакананы бесплатно предоставляет. Эгер сиз Кыргызстанда туруп эле акчаңыз жок болуп атса деле, ошол билетти алып, сиздерди аэропорттон тосуп алып, өздөрү жатаканага алып келип жумушка орноштурушат. Жана ошондой эле документтер тууралуу эч кандай проблема болбойт, өздөрү жардам беришет. Экранда көрсөтүлгөн номерлерге кайрылсаңыздар болот. Эң башкысы, урматтуу достор, бул Тула шаарында көпчүлүгү баягы мен деле чындыгында ойлодум, бул жакта согуш болуп атабы же башка нерсе болуп атабы, баягы суу каптап кетти, жаңылыктардан көрөсүң да. Бирок өз көзүм менен көрүп атам, азыр эч кандай андай нерселер жок. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле ар ким өзүнүн ишини кылып жүрүшөт. Өтө тынч, өтө сонун атмосфера бул жерде, аура бул башкача экен. Москванын суицидтерине караганда бир аз сонун экен. Эң башкысы, урматтуу мекендештер, бул жерде гаилер жок экен, менттер жок экен, полициялар жок экен, документи текшергенде адам жок. Документи жоктор ушул жерге келсеңиздер болот экен деп койсо. Албетте документиңиздер жок болсо деле жардам беришет. Самый главный тагаларыбыз жок экен. Мына Кремльде турабыз, ак үйүнүн алдында турабыз. Бул жерде текшерген эч кандай эчтекеси жок. Анда эмесе, урматтуу мекендештер, өзүңүздөр уктуңуздар, көрдүңүздөр. Эң башкысы бул жерде баары сонун экен. Лайктан басабыз, катталабыз, достор менен бөлүшөбүз, жана ошондой эле биз иш издеп жүргөн өзүбүздүн мекендештерге, группаларга таратып коебуз. Иш издеп жүргөндөргө может керек болуп калат. Ошол себептен баарыңыздар лайктан басып, катталып, достор менен бөлүшүп коюңуздар. Баарыңыздарга ийгилик.
эсен аман Кыргызстанга иштеп барып жетип алалы. Саламатсыздар, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерди Бирик Кыргыз Бирик долбоорунун парикмахерскаясына чакырабыз. Ал жерде айымдар жана мырзалар үчүн бардык кызматтар бар. Ал парикмахерскаянын өзгөчөлүгү түшкөн каражаттан 20% кайрымдуулукка жана мекендин өнүгүүсүнө жумшалат. Өзүңүздүн чачыңызды алдырганча кайрымдуулукка да себепкер болуп кетиңиз.